Элдик жыйындын башында ыйгарым укуктуу өкүл Бакытбек Нарбеков өткөн 2022 жылда аткарылган иштер, тартылган инвестициялар, айыл чарба жана башка тармактар боюнча маалыматын берди. Өткөн жылда мамлекеттик бюджетке салыктык чегерүүлөр боюнча белгиленген план тапшырма ашыгы менен аткарылып, дотациядан 10 айыл өкмөтү чыккан. Ал эми республикадагы облустардын ичинен салыктык төгүмдөрдү казынага түшүрүү боюнча алдыга озуп 4-орунга чыкты. 2022 жылдын жылы 5,7 миллиард сом пландалган болсо, иш жүзүндө 5,8 миллиард сомго аткарылган же өсүү темпи 101,7% түздү. Кийинки республикалык бюджетке көңүл бурсак, салыктардын түшүүсү жөнүндө белгилесем, 2022 жылы 5 миллиард 59 миллион сом пландалган болсо, 100% аткарылып, 2021 жылга салыштырмалуу салыктын түшүүсү 3 миллиард 62 миллион сомго көп чогултулуп, өсүү темпи 253,3% түзгөн. 2022 жылдын жыйынтыгы менен салыктын көлөмү 4 миллиард 596 миллион сомго көп түшүп, өсүү темпи 1092%га өскөн. Бул баарыбыздын жетишкендигибизден белгилеп болот. Облус боюнча 3 балабакча жана 4 мектептин жаңы имараттары пайдаланууга берилген. 154 орто жана чакан ишкана ачылып, 677 иш орunu пайда болгон. Айыл чарбасын жакшыртуу үчүн мамлекеттик каржы менен 81 миллион сомго ирригация тармагын жакшыртууга бөлүнүп, сапаттуу үрөө менен камсыздоого көңүл бурулган. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору менен 609 жаран 313 миллион сомго жеңилдетилген насыя алды. Өткөн жылдагы элдик жыйында калк тарабынан суранган 9 айыл чарба техникасы келип, даректүү жеткирилди. Киров суу сактагычында курулуп жаткан Баласары УГСинин 1-агрегатын 31 августта пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Президенти Садыр Нуркожоевич тараптан тапшырмалар берилип, Кудай буйрса Талас шаарына 9 этаждуу үйлөр курулуу боюнча тапшырма берилген, ошолорду ишке ашыруунун үстүндө жүрүп атабыз. Элдик жыйында ошондой эле Талас облусунун прокурору Гүлмира Кашкарова маалымат берип, анда коррупцияга каршы аракеттенүү аркасында өткөн жылда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган факты аныкталып, натыйжада мамлекетке 23 миллион сомдон ашык каражат кайтарылганын белгиледи. 2022 жылы прокуратура органдары тарабынан 73 кылмыш иши өндүрүшкө алынып, алардын ичинен 55 кылмыш ишинин тергөөсү аякталган. Мындан сырткары прокуратура органдары тарабынан 2022 жыл ичинде жалпы 36 миллион 787 миң 84 сомдук зыян аныкталып, көрүлгөн чаралардын негизинде алардын 65,5%, тактап айтканда 23 миллион 798 миң 936 сом мамлекетке кайтарылган. Облус башчысынын маалыматынан соң президиумга 1-элдик курултайдын өкүлдөрү чакырылып, анын төрагасынын орун басары Талантбек Эдилов төрагалык кылды. Талас шаары жана Манас, Талас райондорунун эли элдик жыйынга катышкан облус башчысына суроолорун беришти. Манас районунан келген өкүлдөр Чоң Капка жана Покровка айыл аймактарындагы таза суу жана саркындуу суу системасын жөнгө салуу, Киров суу сактагычынын алдында орун алган айдоо жерлеринен суу чыгып, дыйкандар кыйналып жаткандыгын айтып, чечип берүү суранычын билдиришти. Жыйында мындан сырткары калкты тейлөө борборунун ишин жакшыртуу, Чоң Капка жолуна жөө адамдар басууга жол салып берүү, майытты чыгаруудагы ашыкча ысырапкорчулукту кыскартууга биргелешип аракеттенүү сунуштар айтылды. Киров суу сактагычы бар. Ошол таасиринин аркасында Манас Исмаил өкмөттө жерден суу чыгып атат. Суу чыкканда да 500 гектарга жакын суу чыгат. Ошонун ичинен баары дыйканчылар. Дыйкандарда мисалы менде 2 гектар үлүшүм бар, 1 гектар суу чыккан. Таласта райондук деңгээлде бир чоң көйгөй бар, чоң дегенчи. Барсаңыз төбөлөнүп каласыз да, балким эле бир VIP зал менен киргизип жибербесе, туура түшүнүңүздөр. Берде отурган чоң аталар паспортко барган чыгарыштар же регистрация кылганга бала чаканы көрүп атсыздар, эртең менен 10 барган киши саат 4кө чейин жүрүп атат ошол жакта. Ошону суранат элем, экинчи этажда миллиард сом түшүп атса дагы бирдеке кылып туруп экинчи этажга чыгарып койсоңуздар, территорияда кенен эле мүмкүнчүлүк бар эле, барыңыздарды ойлойм, туура түшүнөт деп. Жалпы урматтуу агайын туугандар, Талас обласы мынакей Жанареки, Өмүралиев, башка жогорку жактагы бардык иш-чаралар ишке ашат. Ошондуктан урматтуу аксакалдар, мына жалпыбыз кээде ачуураак, катуураак жооп болсо кечирим сурайбыз, бирок биздин да жумуш ошондой, сиздерден жардам гана күтөбүз. Мына баарыбыз бир ээрге учкачтыкпы, келиңиздер, тарыхты жаңыртып, келерки жылдын жыйынтыгы менен дагы ушинтип мындан да чоң
кийинки областты басып өткөнгө Кудай насип этсин. Рахмат. Бакытбек Нарбеков болгон аракет жана жасалган иштерге карабастан көйгөйлөр көп экендигин белгилеп, алардын баары аз-аздап четинен аткарууга алынып жаткандыгын кошумчалады. Мындай элдик жыйын эртең Кара Буура жана Бакай Ата районунун эли менен өткөрүлөт. Ал эми бул туурасында толук чыгарылышты эртең Талас телеканалынан саат 20:00 көрө аласыздар. Рахат Бишелиева, Мелис Элебесов, Чыңгыз Бокошев, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.